Кана, алып келдиң бе? Ооба, бүлүсүн акталы уу турбайбы? Бир мушугун калтырбай өрттүп салыш керек. Басага, ошол накта уу менен чөнтөгүбүздү кампайсак болбойт бекен? Анысы бар дечи. Ошентсе да. Сүйлөбөй түшүр баарын. Джонни, сен алиги порошокты алып келдиң бе? Албетте, босс. Нактасынан туура 40 мушак. Шерсиң да өзүң. Алардын баарын мектептерге таратабыз. Таратканда да көптөр анын жытын билбегидей кылабыз. Тарапыш 8-15 мүнөт калбады. Апаке, менчи режиссер болом деп чечтим. Эгер сен мектепке кечиге берсең, режиссерду кой, эчтемеге жарабай каласың. Саргүл Сабаева айыл өкмөтүнүн төрагалыгына талапкер. Мага бул эже жагып атат. Маңдайы жарык экен. Сагачы? Аны көрөбүз да. Беркилер адатынча кечигип кайда жүрүшөт? Адатынча 2 саат күзгө каран отурдуң бе? Мага кеңеш керек болуп калды. Мен Элсинага элден башкача белек бергим келет. Гүлден артык эмне белек бар? Койчей, ким көрүнгөн гүл бере берип тамтыгы кетти. Башка бирдеме болсо? Ордуңардан жылбагыла. Баарыңар кармалдыңар. Ой, бул эмнеси? Жүрөктү түшүрүп. Сага эмне болду? Мен кино тарткым келип калды. Ошон үчүн магачы иттей кызык сюжет керек болуп турат да. Мисалы, бандиттер так атышуулар болсо, банкты тоношсо, миллион акчалар. Мен кармап. Эй, тарапыш. Түнү менен боевик түшү көргөнсүң го, Мен чоң атам дайым айтат. Арам акча аш болбойт депчи. Эй, дагы ушинтип жок нерсени сүйлөшө берип, мектептен кечиксек, даана бирди көрөбүз дей бергиле. Салам. Бу жерде эмне турасың? Сабак барбай. Сурабай эле койчу. Мени бүгүн ашканага жыжыр кылып коюшту. Карасаңар, канча un алып келишкен. Ооба десең, бул деген толтура май токоч, каттама, самса, туятты. Шилекем куюлуп кетти. Оюңдун баары эле май токоч. Балдарым. Сөйлөмө. Сабактан касып жүрөсүң. Саламатсызбы агай? Муна, айтсам болбойсуңар. Эми даана колго түштү. Эми мен силерди кандай жазаласам? Анда эмесе баарың тең бу Элсинага кошулуп, ашканага дежур болосуңар. Уктуңарбы? Марш! Күн бою отурбай, тикемен тик турам. Курсагым аябай ачты. Айсал, жегеңе бирдемсе барбы? Жок, баарын жеп коюшуптур. Анда үйгө кете бербейлиби? Кечирип калың, эже. Кечирип коюңузчу. Мен акча уурдап бараткан бандиттерди кармаганга милицияга жардам берип жүрдүм эле. Апи? Калгандары кайда? Башка эч ким жок. Ой, бу жерде да эч ким жокко? Силердики да келбей калыштыбы? Класстын жарымы эле келиптир. Калгандары эмне болду? Билбейлиби? Силердин балдарга эмне болуптур? Биздикилердин баары сыркоолоп калыптыр. Баарын тең ичип өтүп, дараткадан чыкпай отурушат. Теория боюнча алсак, ичкен тамактан ич өтөт. Эй, кое турсаңар дейм. Кече ашканада эмне тамак беришкен эсиңердеби? Картошка, пияз, котлет, жаңы келген ундан жасалган май токоч. Жаңы un. Эми баары түшүнүктүү болду. Бул ууланган un болсо керек. Директор агайда кошо жүрбөдүбү? Менде укмуш идея бар. Бая плакаттагы эженин аты ким эле?
Азыр Саркүл Сабаева. Мына ошол эжеге барып баарын айтабыз. Ал жардам бериш керек. Айыл өкмөтү болом деп турбады беле? Ооба. Шүмшүктөр гана десе, бул эмне кылгандар я? Мага айтып келген азамат балдар экенсиңер. Баарын эле эмнеден ич ооруп калганын байкаганыбыз рас болгон экен. Силер азаматсыңар. Дайым ушундай активистсиңерби? Ооба эже. Мага силердей кыйын балдар керек. Мен менен иштейт билиңер. Теориялык жактан алганда макулбуз. Бирок бизде сабак бар да эже. Ой, ал жагы мага койгула. Мен силердин заводчка чалып коем. 5 дегендин баары өзүнөн өзү коюлуп турат. Жыргализм го? Ал эми силерге болсо, мен шопур менен машина берем. Башка айыл кыштакты да кыдырып текшересиңер. Супер! Бандит издеген накты агенттин эле өзүндөй болобуз. Ne oldu? Bir tayak турбайбы? Эми ордуздан жала албай калдык. Теориялык жактан алганда арткы дөңгөлөктөргө ордук келтирсе, анда чыгып кетебиз. Да, алло. Келгиле. Ооба. Экөөбүз багажникке отуралы. Азыр келем. Ошондо артуу болуп чыгып кетебиз. Мен сиз суранган унду алып келдим. Азаматсың. Эмберки кадимки мүшөктөргө салгыла. Эй, эч ким көрбөгөндөй болсун. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Бул унду жегенге болбойт. Аны таптакыр жок кылыш керек. Жок кылыш керек. Эй, сен жиндисиңби? Мындай ундан мен 2 машинаны ары бери сатып салбадымбы? Бирок карапайым элдин баары ууланып жатпайбы? Элби? Эл деген магачы шайлоо деле керек болот. Барча ары башты орутпай. Түшүр жерге. Силер биз азыр эле эмне көргөнүбүздү билесиңерби? Жанагы Саркүл деген эжечи? Ошол алып келет экен унду айылга. Саркүл эже? Бей, ошол эже экен. Эми эмне кылабыз? Ошол эже кылып жаткан айтып салалыбы? Ал бизди ишке алып, шопуру менен машина бербедиби? А 5 кой дуртуп берем дегеничи? Директор агай ооруканага жатып калыптыр. Анын да ичи ооротат дешти. Директор атабы? Демек ал атанын эч айыбы жок турбайбы, Биз болсо ал кишиден шек санаганыбызчы? Ошон үчүн дароо эле агайга барганда ал бизге жардам бермек. Анда азыр агайга тезинен жетели. Ал эже бекер бирок ууланган унду алып айылга алып келет экен. А сатыктан түшкөн акчаларды шайлоочулар үчүн деп жакшы үн алат окшойт. Биз согушта бир кесим нанды баарыбыз тең бөлүп жечүбүз. Нан улук дейт. Анын анты жаман болот. Мен адамды ушуга барат деп ойлогон эмес элем. Биз дагы Саркүл эжеге элге жардам кылып атат деп баардыгыбыз ойлоппуз. Көрсө баарыбыздын башыбызды айлантып сатып алып жаткан экен. Эми эмне кылабыз, агай? Менде мындай ой бар. Эртең ал эже сүрөйүңөр бизге келет. Ошондо биз мындай иш кылабыз. Тигине, ошол аял келди. Анда эмесе баштадык. Урматтуу айылдык асыл адамдар, өзүңөр билгендей жакында айыл өкмөтүнүн төрагасын шайлоо болот. Мен да өз талапкерлигимди койсом деп келдим эле. Кутман калкым. Баштадык анда. Сага азыр боевик кино болот да. Мен сиз суранган унду алып келдим. Азаматсың. Эмберки кадимки мүшөктөргө салгыла. Эй, эч ким көрбөгөндөй болсун. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Бул унду жегенге болбойт. Аны таптакыр жок кылыш керек. Жок кылыш керек.
Ey, sen жиндисиңби? Мындай ундан мен 2 машинаны ары бери сатып салбадым. Бирок карапайым элдин баары уланып жатпайбы? Эл деген магачы шайлоо деле керек болот. Бар чаары башты ортпай. Түшүр жерге. Балдарым, бүгүн силер коррупция деген эмне экенин бүт айылга көргөздүңөр. Силер даана азаматсыңар. Биз бул жазылгандарды райборборго жөнөтөбүз. Кимдин ким экенин аерден да көрүшсүн. Эми балдар, баарыңар тең ашканага киргиле. Биздин кичинекей жеңишти белгилеп коелу. Көптөн бери мынчалык таттуу токош жей элек болчумун. Ал таттуу токоч сен тарткан кинонун үзүрү. Теориялык жактан алганда. Кино премьераң кут болсун. Рахмат. Эмки кино мындан да мыкты чыгат буюрса. Ой, ашкана жактан эмне жакшы келип атат я? Бул менин сюрпризим. Сюрприз дейби? Кызык экен. Бул сага, Элчина. Менин чын жүрөктөн чыккан белегим.